Анан Нияз мырза убакыт учкан куштай зымырап учуп барат дейт. Билинбей эле карасаңыз мурда мектепти бүткөнсүз, университетти бүткөнсүз, азыр жашыңызды карасаңыз да өйдөлөп барат да. Деги эле ушул жашка келип эмнелерди түшүндүңүз, эмнелерден сабак алдыңыз? Туура айтасыз. Негизи көп нерсени үйрөндүк, бирок пендебиз, жаңылышып калабыз. Ошол нерселерди кайталабаганга аракет кылабыз. Анан адам болгондон кийин мындай бир жакшы нерсени кылайын, бактылуу болоюн деп ар дайым умтулуп жүрө берет экенбиз, бирок артка бир кылчайып карасак, бактылуу мүнөттөр бизде көп эле өткөн экен, көп эле болгон экен. Ошол нерселерди биз барыктай билишибиз керек экен убагында. Бактылуу болуп жашабайсың, бактылуу мүнөттөр болот деп коет го. Ошол азыр мисалы үчүн ден соолугуң жакшы, ата энең жаныңда, бир туугандарың жаныңда, жеп ичкенге тамагың бар. Ошол нерселер барыктай билиш керек экен, анткени ушул нерселер да жок болуп калышы мүмкүн экен да. Негизи мындай жөнөкөй эле нерселерден бир бактылуулукту сезип билип жашаш керек экен.